Балам, сен дагы деле жуп элексиң да? Я. Сокол медиадан, тайчик. Сокол медиадан бизге коноктор келиптир. Ошолор тосуп келели эшикке барып, Тосуп келели. Жүр анда кеттик. Буларды анан жуп элек, Жүр кеттик. Салам достор, урматтуу көрүүчүм, Сокол медианын катталуучулары. Бүгүн биз баарыңар интернетте көрүп жаткан кичинекей апасынын жардамчысы Талайдын үйүнө конокко келдик. Кандайсың, Талай? Жакшысыңбы? Жакшысың. Сен идиштерди соңуп жуйт турбайсыңбы, апаңа жардам берип? Мен идиш жуйдум. Сен идиш жуудуңбу? Идиш жуйдум. Жаным. Нурайым эже, Талай жөнүндө айтып берсеңиз, канча жашта, эмнелерге кызыгат? Өзү негизи 2,5 жашта. Мага ошо өзү дагы ашпозчулукка кызыгабы, айтор эмне жасап атсам эле келип аралашып эле баарын жасаша берет. Өзгөчө баягы мясорубкаларды өткөргөндү, бир нерселерди айлантканды жакшы көрөт. Анан өзү кызыкканынан дагы жасатып туруп анан видеого тартып коет. Тартып коюп эле Инстаграмга, ТикТокторго чыгарсам ошо просмотр көп болуптур. Салам. Салам. Анда тамагыбызды жасаганды баштайлы. Ага, этти туэш. Ооба, этибизди мясорубкадан фарш кылып өткөрүп алдык. Мен жанда бедим. Ооба, бул жардамчы менен этти өткөргөн соң пиязды да өткөрмөбүздү баштадык. Менин көзүм ашыттı. Яга жопум. Бул кичинекей мясорубканы айланта берип, Ашыштык. Азап кетти. андан соң эмнени өткөрдүк? Картошка өткөрдүк. Эт, пияз, картошкабызды өткөргөн соң бир табакка салдык дагы. Мен мурч туздарын салып бердим. Чоңдордун тили менен айтканда аралаштырды. Жана жумуртканы чегип, ошондой эле жумурткага суу майдан да кошуп, сковородкада бышырып алдык. Андан соң бул блинчиктердин ортосуна фарштан салып, кичинекей мыйтык өз колу менен ороп чыкты. Ана майдайы коюп духовка салдым. Ана дадам. Али, күзү седагы мячокку. Ошол достор, ушундай өзгөчө тамак болду. Айрыкча улум экөөбүз жасаган тамактар эң даамдуу тамактар болот. Урматтуу көрүүчүм, эске сала кетсек, Нурайым эже өзү дагы Көлдө улуттук телерадио берик корпорациясынын таңкы эфирин алып барат. Өзүңүз дагы кайсыны берейин сага? Камера жакты сага, Биздин көрүүчүлөргө кандайсыңар деп койчу. Салам демин. Салам де. Салам. Менин атым Талай болот деп койчу. Деги эле ошол каналга кирип атканда кантип жумушка алындыңыз, ошол боюнча да айтасыңыз. Өзүңүз дагы баягы Инстаграмда блог алып барат экенсиз. Ооба. Каналга кирип атканда негизи башында барганда алышкан эмес. Андан кийин 1 жылдан кийин уже блогду баштагандан кийин дагы бир жолу барып көрдүм. Анан барып көрүп, ал жактан бекер иштеп берем деп дагы бардым. Анан аяктагылар ойлонуп, макул бекер иштейм деп атат, кандай неме деди болуш керек. Анан 1 айча бекер иштеп бердим, стажировка өтүп. Андан кийин жумушка алышты да. Анан ошентип ал жакта канча бир жарым жылдай иштедим окшойт. Андан кийин декретке чыкканга туура келди да. Инстаграмда да блогдор жүргүзүп, үйдө отурган келиндерге ар кандай кеңештерди берет экенсиз. Негизи бул сиздин хоббиңизби же баягы кесип катары да карайсызбы? Башында хобби катары карачым. Баягы айылда жашаганда эми күнүмдүк турмуштар, күнүгө эле окшош жумуштар болот эмеспи? Анан ошонун бардыгына баягы кызыктуу болсун үчүн дагы өзүм үчүн видеого да параллельно тартып отурдум. Анан ошентип азыркы учурда жумуш катары дагы эсептеп баштадым десем да болот да. Баягы үйдө отурган келиндерге көбүнчө дем күч берип, үйдө отурганда дагы ушундай контенттер жүргүзүп турса болот деп кеңештериңиз бар экенсиз. Эмнени аласың? Талай сен канча жаштасың? Жакшылап айтпайсыңбы? Канчадасың сен? Биттим. Жакында 3кө чыгасың, Сен полдо жуйсуңбу? Болдушум. Карындашың барбы? Карындашым бар. Аты ким анын? Атым Лялянын аты ким? Лелиянын аты ким? Жакшылап айтпайсың, Дарья де.
Дарья. А сен калпагың да сонун экен го? Калпагың ким жасап берди? Энежесі бәді. Энең жасап бердиби? Энежесі бәді. Ай, сонун экен калпагың. Негизи ушул калпагы менен дагы интернетте көпчүлүгүн назарын өзүнө бурду да. Калпак тууралуу да айтып берсеңиз, анткени мен жаңы келгенде калпактын өзүнүн тарыхы бар экенин билген эмесмин. Калпактын негизи чоң энеси жасап берет. Негизи чоң энеси калпактын түрлөрүн, ушундай кийизден ар түркүн пенжектердин баардыгын жасайт. Анан экөөбүз чоң энесинин калпактарын алып эле кийип алып, анан ошентип тартып эле чыгарып беребиз. Жөнөтүрүй. Баягы үй бүлөдө контент жүргүзүү да кыйыныраак турат да, айрым келинчектергечи. Сизге башында мындай колдоо болдубу же тоскоолдуктар да жаратылып жаттыбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Баягы үйдө жумуш толуп турса, айылда эми жумуш бүтпөгөн жумуштарго. Анан телефонду кармап отурса эле эч кимге жакпайт болуш керек. Телефонду кечке тиктеп отуруп. Бирок баягы айтат эмеспи? Телефонду туура жакка да колдонсо болот, туура эмес жакка да колдонсо болот да. Анан ошо баягы туура жагын издеп эле кандай кылып пайдасы менен колдонсом болот деп издеп атып, анан ошо блокко келип калдым. Анан үйдөгүлөр бирок муну көп деле түшүнө берген эмес. Көпчүлүк эле каршы болуп, телефон менен отурсам эле бош отурат дегендей түшүнүп, анан мындай башкача көз караштар болгон. Бирок акыры баягы киреше алып келип, үйгө пайда алып келип баштаганда, анан үйдөгүлөр дагы деп азыр тескеринче колдоп, бир жактарга барганда же дасторконду баягы жакшы кылып жасап койсо, отур тартып алсын деп ошентет го. Талайчыкты баягы интернет желесине тартып эле чыгарып атасыз да. Айрымдар болсо ошо көз тиет деген дагы имиштерди колдонушат. Ошол негизи сөзгө ишенесизби? Кичинекей бала көз тиет деп. Ошо негизи көз тиет деп көп айтышат, чыгарсам эле. Кээде өзүм да корком. Өзүм да ошо көз тийип кетеби деп корком, бирок антейин десем, башка казактардын, өзбектердин ушундай эле кенедей балдары, тайчик жөн турчу. Ушундай эле кенедей балдары тамак жасап, ар кандай нерселер жасап чыгарып атат да, алар делечи. Атайын өздөрүнүн страничкалары бар экен. Анан айтор түшүнбөй кетем да. Кээде чыгарбай коеюн деп ойлойм, көз тиет деп. Кээде аларды көрүп, алар чыгарат, эмнеге биз кыргыздар чыгарбайбыз депчи. Ошентип ойлоп коем. Анан буну чыгарсам да казактар дагы комментарийде окусаңыздар керек. Казактын баласы, анан кыргыздын баласы деп аябай талашып кетти го. Деп талашып жүрүштү да. Талай, сен мага ырдап бересиңби? Ырдаппын. Эмнеге ырдабайсың? Жомок айтып берчи, тайчик, жомок айтып берчи. Түз отурай, түз отур. Сенеш батыр. Анан? Sütü konuşan konuşmayın, konuştuk жасакен. Анан? Анан токочко эмне кошот экен? Жакшылап айтып бер. Эмнени кошуп койду ошентип? Токочко эмне кошот экен? Сүт кошот. Бул эми жакшылап айтып бербейсиңби? Konuşaken. Кум шекер дагы. Бул Sen эмеси? konuşun. Жасакен. Анан? Tabak жасат. Жасат. Мен жасат. Дагы? Токочко эмне кошот экен? Жумуртка, сүт, дагы эмне кошот экен? Kokos. Süt koşut. Айран кошот, Ayın koşut. Дагы? Ayın koşut. Анан кошсо анан токочко эмне кылат экен? Качып кетет экен, Kaçık ket. Качып кетет бекен? Kaçık ket. Анан? Анан кимге жолугат? Gidin koşuk. Кимге жолугат? Түлкүгө жолугат, Koşuk koş. Koşuk koşuk koşuk. Да, кандай өнөрлөрү бар Талайдын жалпысынан? ТикТокко кээде бийлеп чыгып калып атат. Жаңдан ошо бийлеп көндүрүп үйрөтүп атам да өзүм. Анан баягы тамак жасаганда баягы кичинекей балдардын моторикасын иштетиш керек деп коет го. Анан ошол моторикасы иштесин деп. Ошосуңбу? Müşatan. Ошо моторикасы иштеп, ошо мээсине дагы пайда болсун деп, ошо тамак жасаганды кошо аралаштырганын бирден бир себеби ошондон да. Негизи балдарды кичинекей чагынан тыйбаш керек экен да, ошо тыя бергендиктен дагы булардын мээси дагы мындай жакшы үрчүбөй калат окшойт да. Анысы кандай ошо мейли тиги пластилин менен жанында отуруп бир нерселерди жасап отурбасак дагы жок дегенде ошо камырдан бир нерсе жасап ошентип кармалашса, анан акыл эси дагы өсөбү деген ойдо дагы жасап турам да. Балдарыңызга көбүнчө тыюу жасабайт окшойсуз, анткени баягы азыркылар бир аз бебаштык кылып койсо эле тыйып, кой антпе, мүтпе деп басып коюшат го. Негизи ошого сиздин көз карашыңыз кандай?
Негизи балабыз мындай аша чаап баратса тыябыз, антпей андай туура эмес депчи. Бирок көбүнесе бир нерсени, жаңы нерсени жасап көрөйүн деп жатканда тыя бербейбиз да. Мисалы суу менен ойнордо баягы үшүп калбасын үчүн эле кам көрүп койбосок, суу менен ойногондо да кандайдыр бир пайдасы тиеби деп көп тыя бербейбиз да мындай. Талай, мага бийлеп бересиңби? Музыка койсунбу? Музыка койсок бийлейсиңби? Бийлейсиң, Сен бийлеп берсең, анан ошону мен ойнотом. Чогуу бийлейбиз. Чогуу бийлейли, анан кийин эфирди бүтүрөлү, макулбу? Макул. Кеттик бол. Кана? Бол. Анакей. Молодец. Жан башка айланып кетти. Нурайым эже жалпы эле биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди жана ошондой эле үйдө балдарды тарбиялоо боюнча кеп кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Айтайын дегеним болгону балдарды көп нерседен тыя бербеңиздер. Анткени булар биздин келечек. Албетте аша чаап баратса түздөп коюш керек, бирок баягы үйдөн жардам берип атканда антпе мынтпе деп тыйбашыбыз керек экен. Ошол балдарыңыздардын ден соолугу болсун эң башкысы. Ушулар биздин келечегибиз буюрса. Тайчы. Биздин көрүүчүлөргө достор, саламатта болуңуздар деп койчу. Табака. Жон. Талайчыктын өмүрү узун болсун. Жалпы эле кыргыз элинин керегине жараган, кыргыздын желегин алыстарга желбиретип жүргөн, бийиктиктерде жүргөн мырзалардан болуп чоңой өссүн. Сиздерге чоң рахмат бүгүнкү маек бергениңиздерге. Ал эми урматтуу көрүүчүм, бул жолу биз Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда болдук. Кичинекей Талайдын талантын сиздерге тартуулоо үчүн келгенбиз. Дагы да болсо кичинекей бөбөктөрдүн кылыктарын сиздерге тартуулоодон, көргөзүүдөн чарчабайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламаттаңыздар. Assalomu alaykum кыргыз элим. Мына бүгүн 19 март 2024 жыл. Ушул убакка чейин кызым сколиоз оорусу менен ооруйт, бою да өспөй келет. Кызымды көрүп алып аябай кыйналам. Кызым ыйлайт, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден көп суранарыбыз, үмүт кыларыбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн орозон күнүндө орозоңуздар кабыл болсун, жардам кылып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, силердин аманаттарыңарды алып атабыз. Биз силер жардам берген адамдарга чоң рахмат. Мен Азамат оогунду сколиоз оорусу менен ооруйм. Жашым 14 жашта. Биз Турциядан операция болушум керек. Буга $24,000 акча кетет. Бизде анчалык акча жок. Жардам бериңиздер. Суранам силерден. Орозоңуздар кабыл болсун. Карталар өзүмдүкү, аягы 87, М-банк Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Сбербанк аягы 66, Аскарбек Ш деп чыгат. Ушуга кайрымдуулук кылып салып коюңуздарды өтүнөбүз.